мындай 2700 майлды айдап анан 10500 жапкан 6 күндө еще. Мисалы бараткан эрияны алып аткан эмес, барып аткан жериңди билишиң керек. Ал жерде рынок кандай? $3 майлына алып аткан күндөр болот. 450 эң көп дегеним 600 майл болду. Калгандары в основном 450, 350 майл. 350 майлды $2000 алган күн болду да, ошондой. Мисалы 150 майлды $1000 алган күндөр болду. Бирок аны ход груздар деп коет, горячий грузы. Ошондой болуп калат да. Ошондой горячий груздарга илинишиңер керек. Шашып, пушуп алган одно. Мисалы мен башында ошондой болчумун да, груз калбай калат, алыш керек, алдым, кеттим. Анан уруш керек, лонг уруш керек деп эле бензиндин баарын жагып эле, убактын баарын, майылдын баарын катайт эте берген менен сен гросту жабасың. 12 жалгыз соло болсоң деле 13 кылыпчы, бирок бир жумада карасаң 4500, 5000 майыл айдап койгонсуң да. Анан эсептеп келгенде эле сен эмне? Расходуң көп, прибылиң аз. Аз айдасаң, пермайлың көп болсо, бүгүнкү тем более солярка кымбат учурунда сенин доходуң жакшы болот. Штрафка илинбей, дөңгөлөгүң жарылбай, туура айдасаң, дөңгөлөгүң жарылбайт, бар жур сар жур тебелебей, калжакта бар экен тормозду тепкилеп же эме оор грузду алып алып подъемго тиги газдын үстүнө минип албай, ошонун баары учитывается, потому что сен эртең радиаторуң атылса 2500, это Чикагодо жолдо бузулсаң $4000 тегереги $5000 чейин чыгып кетиши мүмкүн. Ошондой, мисалы бир жумалык сенин тапкан прибылиң ремонтко кетип калышы мүмкүн. Ошонун баары учитывать этиш керек. Эң негизги секрети бул өзүң жакшы айдап, штрафка илинбей, трагыңды жакшы карап, убакыт сааты менен, анан жакшы бир компанияда, жакшы диспетчинг менен өзүңдүн бир волнаңды кармап алсаң, ошондо сенин ишиң алдыга жылышат да. Давайте, ийгилик. Мен груз алдым. Азыр канча калдым десеңиздер, аны кийинки видеодо айтып берем. Давайте.